Дыйканчылыкта түшүмдүүлүктү көбөйтүү үчүн сууга болгон муктаждыкты чечүү керек. Андыктан жыл сайын өткөрүлүп келген Караван айылындагы Миң булак арыгын тазалоо иштери быйыл да жүрдү. Бул жылы да иш-чара ашар иретинде уюшулуп, айылдагы ар бир үйдөн бирден адам катышты. Жумушчу топ узундугу 8 чакырымга жакын арыкты тазалашты. Элдин демилгесин колдоп, Кызыл Кыя шаарынын башчысы Маткалыков да катышып, суунун көлөмүн көбөйтүүгө жардамдашты. Караван аймактык башкармалыкта бұл салып айланып қалған жылына Миң булак арығы чабылга чыгат. Ошо биздин аймактык башкарма жашоочулар менен биргеликте жылына чабылып келет. Бүгүн мына Орозон ыйык Рамазан айында ушу жалпы шаардын жашоочулары, Караван айылынын жашоочулары келип өздөрү ушул Миң булактын көзүн ачып, ушул сууну көлөмү көбөйгөн болсо дыйкандарыбызга түшүмүнө молчулук, дыйкандардын суунун көйгөй маселеси чечилет. Алдыда Караван айылындагы 550 гектар талаа жери жана 780 кожолук агын суу менен камсыздалат. Бул күн арыктын башындагы 1000ге жакын булактын көздөрү ачылып, тазаланды. Эл менен чогуу маслыкташып, ошону ашар түрүндө бүгүн тазаланып атат. Бул суубузду Алла Таалам берген суу 550 гектар суат жер бар. Ушул сууну пайдаланат. 780 кожолук дагы ошол суу менен камсыздалат. Ашар демилгесин колдоп, айылдагы ишкерлер, атайын техникалары бар жашоочулар, демөөрчүлөр кол кабыш кылышса, ал эми элден чогултулган каражатка соцпакеттер алынды. Анда суу, май, гречка, 1 килограмм эт жана башка азыктар салынган соцпакеттер Караван айылындагы жону жука муктаж болгон 55 үй бүлөгө ыйык Рамазан айында таркатылды. Кызыл Кыя шаарындагы Караван аймактык башкармалыгынын бюджети быйылкы жылда 22 миллион сомго бекитилди. Алдыда айылды өнүктүрүү программасынын алкагында социалдык маселелер менен инфраструктураны жакшыртууга көңүл бурулат. Алтынай Шабидинова, Мирбек Кайымов, Алтын бешик жаңылыктары. Сиздерге рахмат, туугандарыңыздарга, дыйкандарга.